Ассаламу алейкум мекендештер. Америкадан чоң салам. Азыр биз Пенсильвания штатындабыз. Бир айылга жүк алып келгенбиз. Мына айылдын жолдору абдан тар болот, абайлап айдаш керек. Узун трак. Көбүнчөсү повороттордон күзгүлөрдү абдан катуу караш керек. İçine ele күзгүнү карабай койсоң, ар кандай кырсык болуп кетиши мүмкүн. Бул жерде эки күзгү достор. Бирөөсү чоң кылып көрсөтөт, бирөөсү кичинекей кылып көрсөтөт, кененирээк көрсөтөт. Тетигил жерде болсо дагы бир күзгү турат, ал абдан кенен көрсөтөт. Тракты докко коюп атканда ошол күзгүнүн жардамы абдан чоң болот. Көбүнчөсү шаардын ичинде, тар көчөлөрдө, ушул бул жактагы 3 күзгүнү, бул жактагы 3 күзгүнү абдан фунт коюп карашыбыз керек. Биз азыр Пенсильвания штатынан жүк алып, Теннесси деген штатына жүк алып барабыз. Saat 2'ye чейин жүктү алыш керек экен. Мен saat 1'ден 40 мүнөт өткөндө жетем. 70 майл экен. Азыр 70 майлды 1 saat 20 мүнөттө жетебиз. Жүктү алабыз. Теннессини көздөй жөнөйбүз. Мына бул жакта кадимки эле Американын айылдары. Тоолуу жер экен аябай. Ушундай жерде кантип жашайт деп айтса болот. Биз болсо шаардын четинде жашайбыз. Чыга турган жерлер бар, чыксаң супермаркеттер бар, банктар бар. Кафелердин түрлөрү бар. Мектептер жакын, садиктер жакын, спорт площадкалар бар. Ушул жакта жүргөн, жашаган американецтер кантип жашайт деп айтсак болот. Достор, мен көчө күнү бир видео чыгарып сиздерге үйдөн видео тартуулагам. Такси жөнүндө көп информация берейин деп, жакшы эле информация берсем, камерага түшпөй калыптыр, анан чала учуп видео болуп калды. Койсомбу же мекендештер таарынып калабы деп ой менен арсар болуп койгом. Такси жумушу деген бул жакшы жумуш Америкада. Өзүң хажайынсың. Каалаган учурда иштейсиң, каалаган учурда кетип каласың. Иштеп жүргөндө ар кандай жумуштар чыгып калат. Жумушту токтотуп коюп барасың, үйгө конок келип калат. Супермаркеттерге барып, продуктун алып, конокторду тозгонго жакшы. Кечинде иштейсиңби, күндүз иштейсиңби, таксиде иштеген адам өзү чечет. Ошо таксиде иштеш үчүн достор, жөнөкөй праваны алыш керек деп айтып атпаймынбы, жеңил машинага. Бул жөнөкөй праваны алыш Америкада абдан жеңил. Бул жака келген көп мекендештер билет. Көп деле суроого даярданбайсыздар. Ашып кетсе бир 50 суроого даярданасыздар. Мен Бруклинге барганда Брайтон Биштен бир киоск көрсөткөм сиздерге. Ошол киоскто сатат ошол кичинекей брошюрка орус тилинде экзамен тапшырсаңыздар болот. Нью-Йорктон, Филадельфиядан, Флоридадан орусча экзамендар тапшырса болот. Көп деле кыйынчылык жок. Аны компьютер менен тапшырбайсыздар. Барасыздар ДМВга, ГАИге барганда, анан ГАИлер грин карта болсо жакшы. Бул жакта көп штаттарга барганда силерден биринчи очередь social security сурайт. Көп штаттар. Нью-Йорк, Флорида, Филадельфия деген жерлерде Кыргызстандын правасы менен Америкада жеңил машина айдай турган праваны алса болот. Аны үчүн поинт чогултуш керек. Мен Нью-Йорктон Кыргызстандын правасы менен экзамен тапшыргам. Анда Кыргызстандын правасын көрсөткөм.
газга же болбосо светке келген билди көрсөткөм, квитанцияны көрсөткөм. Анткени алар адрести такташат, кайсыл жерде жашайсыңар деп. Анан доказывать этип бериш үчүн ошондой официальный квитанцияны көрсөтүш керек светке же газга. Дагы банктан кредитный же дебетный карточканы сурашы мүмкүн. Ошентип бир определенный 7 поинт чогулткандан кийин, достор, сиздерге уруксат берет, суроолорун берет. Анан столдор болот. Ошо столдорго отуруп определенный суроолорго орусча жооп бересиздер. Суроолор деле өтө оор эмес. Бул сол жака бурулса болобу, оң жака бурулса болобу, могу знак эмнени билдирет деген сыяктуу эле суроолор. Жеңил эле. Ошолордун бүт баарын тапшырып койсоңуздар, анан сиздерге атайын пермит берет. Ошо пермитти алып бир автошколага барыш керек. Автошколага барсаңыздар деле көп кыйнабайт. Определенный суммасы деле өтө чоң эмес болуш керек. Мен окуган учурда бир топ убакыт өтүп кетти. Суммасын билбей атам. Барсаңыздар 1-2 саат лекция окуп берет. Телевизордон 1 сааттык бир видеолорду коюп берет. Ошону бүткөндөн кийин анан силерден сурайт, канча урок аласың деп. Анан кыздар көбүнчө урокту көбүрөөк алат, эркек жигиттер болсо 1-2 эле сабакты алып, шаардын ичинен инструктор менен бир сире айдап, анан жана роуд тест деп коет. Ошо роуд тестке силерди очередке коюп коет. Анан определенный убакыт келгенде силер менен такташып, анан силерди ошо инструктор, баягы роуд тестке апара турган инструктор сиздерди үйдөн алып кетет, достор. Үйдөн алып кетип, анан роуд тест боло турган жерге апарат сиздерди. Анан очередиңиздер келгенде инструктор жаныңыздарга отуруп, анан айдатат. Бул жактан айда, түз айда, светофордон оңго бурул, солго бурул, бул жактан токто деп. Анан ошо жактын эң эле оору жана параллель паркинг дегенди сиздер абдан жакшы үйрөнүшүңүз керек. Бул параллель паркинг деген жолдун четинде 2 машина токтоп турганда, ошо 2 машинанын ортосуна сиздерди койгузат. Биринчи машинанын жанына чейин барып, анан артка берип, задний скоростька салып, анан ошо 2 машинанын ортосуна апарып коюшуңуздар керек. Ошону бүтсөңүздөр базага айда дейт, анан келсеңиздер деле өзүнүн пермитин жазып берет. Ошол пермит менен сиздер машина айдай берсеңиздер болот уже. Ошондой. Анан таксиге кириш үчүн, достор, бул Америка өткөн видеодо айтпадымбы? Закондордун бүт баары окшош эмес да. Ар кайсы штат өзүнүн желеги бар, өзүнүн закондору бар, өзүнүн налогу бар, өзүнүн жада калса мына жолдо боякта жазылып турат 55 менен айдаш керек деп. А башка штатка барсаңыздар ушундай жерден, ушундай жолдордон 60 менен айдаш керек, кээ бир жолдордо 70 менен айдаш керек деп ар кандай өздөрүнүн закондорун киргизип койгон. Анан таксиге киргенде Нью-Йорктукун точно билем, Нью-Йорк штатыныкы 6 ай таксиге тапшыра албайсыздар. А мен жакында эле уктум, эгер Чикаго шаарынан жөнөкөй праваны алгандан кийин таксиге иштеш үчүн 1 жыл күтүш керек. Анткени сиздер бир кат, же болсо бир продукт, же болсо башка бир буюм ташыган жоксуздар да. Адамды ташып жүрөсүздөр, адамдын өмүрү бул жакта Америкада биринчи очередте турат да. Ошон үчүн баягы опыт алсын, 1 жыл айдасын, 1 жылдан кийин таксиге тапшырып, определенный окусун окуп 1-2 жуманы. Ошону бүткөндөн кийин анан, пожалуйста, каалаган таксиңерге кирип иштей берсеңиздер болот деген закон бар бул жакта. Ошон үчүн Чикагодан жөнөкөй право алган биздин мекендештер 1 жылга чейин таксиде иштей албай, анан 1 жылдан кийин өзүнүн определенный окусун окуп, аягында экзамен тапшырып, анан ошо такси айдай турган атайын документин алып, анан таксиге иштей берсе болот. Таксиге иштегенде өзүңүздөрдүн машинаңыздар башында жок болсо рентке алып иштейсиздер. Жумасына төлөй турган, айына 1 жолу төлөй турган ар кандай компаниялар бар. Ошолордун машинасын алып, рентке иштеп, анан акырындан акча капитетип, анан өзүңүздөрдүн машинаңыздарды аласыздар. Көбүнчө бул жакта таксиге иштегенде Toyota Camry машинасын алышат. Toyota Camry машинасы абдан бышык. Анан
ремонтту көп требовать этпейт, анан бензинди дагы азыраак ичет. Toyota Camry машинасы Американын каалаган штатына барсаңыздар, ошо такси болуп, Uber'да көбүрөөк иштешет. Нью-Йоркто болсо закон башка, Чикаганыкына окшош эмес. Аякта 6 айдан кийин анан жана мен өткөн видеодо айткандай TLC'нын офисине барып, регистрация болуп, окуусун 3 күн окуп, андан кийин экзамендерди койкойто тапшырып, TLC правасын алып, анан таксиде иштей берсеңиздер болот. Нью-Йорктун TLC правасын мен алгам, ошого $1000 расход кеткен, бирок мен бир да күн таксиде иштеген жокмун. Таксиге иштеген учурда TLC правасын жылына бир жолу медицинский осмотр өтүп туруш керек. Бул где-то $26 кетет. Определенный өтө турган Бруклин шаарында бир 3-4 местасы бар. Ошол жака эртерээк чалып, бир ай калганда, же болбосо жарым ай калганда аппоинтмент кылып, анан ошол определенный учурда барасыздар. Сиздерден ар кандай канды, зараны алып, ар кандай давление текшерип, определенный ошо өзлөрүнүн иштерин кылгандан кийин сразу эле сиздерге бир жылга справкасын жазып берет. Ошол бир жылды таксини айдап, ошол справканы колдоно бересиздер. Тракта иштеш үчүн биз дагы медосмотр өтүп турабыз. Жылына эмес, трактыкы 2 жылда бир алып турабыз. Мен ар дайым Бруклин шаарынан Брайтон-Бичтен алып келем. Орус туугандардын жакшынакай бир поликлиникасы бар. Ошол жака барып, где-то $150 тегерегиндеби, $150 жетпейт. Аппоинтмент кылып, ошол сумманы төлөп койсоңуздар, көздү текшерет, давление текшерет, кандын анализин алат, заранын анализин алат. Анан справкасын сразу эле жазып берет. Ошол справканы жаныңыздарга салып коесуздар. Аны көбүнчөсү жана wait stationден, же болбосо жолдо кетип баратканда полицейскилер токтотуп калганда анан сурашы мүмкүн. Такси жумушу жакшы жумуш. Анан мен жакында эле айтып атпаймынбы, бир мекендешим менен сүйлөштүм. Ошо Чикагода права алыптыр, жөнөкөй праваны алдым дейт. Бирок таксиге кирейин десем 1 жыл күтүш керек деп, анан жана Uber'дин эле Uber Eats деген атайын баягы тамак ташыган таксиси болот экен. Адамдарды ташыбайсыздар, тамак ташыйсыздар. Анан өзлөрүнүн программасы болот экен. Ошо программага өзүңүздөр данныйлардын баарын киргизип, жанагы праванын данныйларын киргизип, сурай турган socialдун данныйын киргизип, мен билбейм кайсы документтерди сурайт. Ошо данныйлардын баарын киргизип койсоңуздар, 1 жуманын ичинде сиздерге ответ келет экен. Сиздердин документтердин бүт баары кабыл алды, сиз жумушка чыксаңыз болот деп. Анан ошол эле программаны колдонуп иштей баштайт экенсиз. Күнүгө $200 ойноп күлүп тапса болот экен. Каалаган учурда иштейсиз, кечкисин, күндүз, түшкө чейин, түштөн кийин каалаган учурда кетип каласыз. Ошо күнүгө $200 тапканда, өткөн видеодо айткандай, 7 күн иштесеңиз 1400-ді 4кө көбөйтүп койсок 5600 болуп кетеби? Ошондон анан баягы күнүгө бензин куюп турасыз, малометражкаларга көп деле бензин кетпейт экен, ашып кетсе $25-30 бензин куясыз, ошол 1 күндүк жумушка жетет экен. Номериңизди алмаштырбайсыз, өзүңүздүн машинаңыз менен иштейсиз, кетип баратсаңыз, сизге заказдар келип турат, карайсыз, сизге жакын кафе болсо, суммасы жакшы болсо, ошол заказды аласыз, кафеге кирип, ошол заказга келдим десеңиз, анан тамактардын баарын берет, айткан адреске жеткизип коесуз, контакт эч кандай жок, баратканда чалып коесуз, тамагын тыштап коесуз. Сиз кеткенден кийин тамакты алып алат, ошо программа аркылуу типтерди берип коет, зарплатадан тышкары анан типтер түшөт. Ошондой, достор. Такси жумушу ошондой. Нью-Йорктук болсо кичине оорураак. Таксиде иштеш үчүн машинаңдын номери TLC болуш керек, праваң TLC болуш керек. Ар кандай көптөгөн разрешенияларды аласыз. Жанагы атайын бир стикер болот. Астыңкы лобовойго чаптай турган тоголок стикер, капталга чаптай турган тоголок стикер. Анан жылына бир жолу, жылынабы же 6 айда бир жолу машинаңызды техосмотрдан өткөрүп турасыз. Нью-Йорктук закондор абдан күчтүү.
эгер ошол техосмотрдон сиздин машинаңыз өтпөй калса, анда сиз жумушка кире албайсыз. Пока машинаңызды оңдоп барып, анан кайра техосмотрдон өтүп, анан ошо техосмотр болгондо. Анан таксинин бир минус жагы бар. Сиздерди полицейскилер көп токтотуп калат шаардын ичинен. Ар кандай тикеттерди алып калышыңар мүмкүн, жана историяңарды булгап алышыңар мүмкүн. Ар кандай камераларга түшүп калышыңар мүмкүн. Мен айтып жүрөм го, Алмаз деген досум бар, Нью-Йоркко такыр кезиге албай койдум Нью-Йоркко барганда. Таксиде иштейт, Uber'де иштейт, уже канча жыл болду? 8-9 жылдан бери Uber'де иштейт. 10 чакты Toyota Camry өзүнүн машинасы бар, баардыгы тыйылсын номер. Ошо мекендештерге дагы рентке берип турат. Ислам дагы ошо Алмаздан рентке алып, айынабы, жумасынабы эсинде жок. Ошо $150 төлөп иштеген 1-2 ай. Ошондой достор иштер. Дагы 58 майл калды. Негизинен алганда достор мындай да, мага дагы күн сайын мекендештер чалып калат дүйнөнүн ар кайсы жагынан, Россиядан, Казакстандан, Германиядан, Кыргызстандан чалып калышат. Күнүгө 1ден, 2ден, 3дөн мекендештер менен сүйлөшүп турам. Мага суроолорун берип калышат. Баягы маалымат сурап калышат. Өзүмдүн билгенимди айтып, кеңешимди берип турам. Азыр жүктү жаңы эле жеткизгенде Россиядан таксиде иштеген бир мекендешим чалып, 1,5 саатча сүйлөшүп калды. Көбүн эле сураганы Америкага барганда эмне жумуштар барды. Бул Америкада жумуш абдан көп. Көптөгөн өлкөлөрдө баркталбаган жумуштардын баары Америкада баркталат. Бул жакта негизинен иштеген адам эле баркталат. Жалпы эмес, иштеген адам өзүнүн жанын баккан адам эмне жумушта иштебесин. Посуда жуусунбу, официант болсунбу, кичинекей баланы баксынбы, же улгайып калган кишилерди баксынбы, стройкада иштесинби, таксиде иштесинби, кафелерде мусор чыгарып иштесинби, крыша жаап иштесинби, айырмасы жок. Бул жакта иштеп аткан адам өзүнүн жанын багып аткан адамды эч ким кол менен көрсөтө албайт, күлө албайт. Кандай кийинесиңер эч ким карабайт. Үйдө жүргөн кийимиңиздер менен даунтаун деп центрге барсаңыздар деле сизди бир да кишилер карап койбойт. Анткени мен Бруклинде иштеп жүргөндө баягы метрого кирип трейнге отуруп кетип баратканда адамдар отурчу, баягы жумушунда иштеп, стройкада иштеп, кийиминин баары кир, акитаж болгон, даже көз беттеринен баштап акитаж, краска болгон колдордун баары. Элдер кете берет бул жакта рюкзагын астында. Тамактарын рюкзактан алып чыгып коюп, тамактарын ичип кете берет. Трейнде карасаңыздар, эртең менен аял заты баягы кечигип баратканда бети башын боёп, трейнде тамактарын жеп кете берет. Ошон үчүн Америкага келип, мен жумушу жок калам деп эч качан коркпош керек. Мен да бир дагы мекендешти көрө элекмин. Америкага келип, жумушу жок калып, үйү жок калып, талаада калып, кайыр сурап, жанагы кээ бир американецтер өзүнүн ден соолугу чың болсо дагы, колунан көп нерсе келсе дагы, бизге караганда 2 эсе чоң болуп турса дагы, баягы жолдордун, светофорлордун жанына тилем сурап, туруп калганда анан баягы көрүп алып, бир чети бересиң, бир чети ичиңен ойлоп коесуң. Ден соолук деген бар, кол буту бар, акыл деген бар, иштебейби деп. Ошого окшоп биз бир дагы мекендешти көрбөйбүз. Бул жакта мекендештердин турмушунун баары жакшы. Анан жанагы Россиядан сүйлөшкөн мекендеш менен сүйлөшүп калып атпайбы? Бул жакта дагы ар кандай мындай деп айтып берип атпайбы? Ар жакта дагы Россияда жүргөн мекендештердин ортосунда дагы анча-мынча туура эмес иш кылган мекендештер бар. Карызга акча алып бербей коюп, кидать этип, машинасын карызга алып акчасын төлөбөй коюп. Америкада андай жок. Эмнеге деп сурасаңыздар, бул Америкада ар бир иштеген адам өзүн багып кете алат. Акчага камсыз, баягы кыжалат эмес. Ошон үчүн бул Американын закону боюнча көп мекендештер бири-биринен карызга алышпайт. Бирөөдөн карызга алып акча сурабайт, анан бирөөгө дагы бербейт. Ошон үчүн бул жакта финансовый мындай проблема болбогондуктан андай ызычуу жок, андай жаман сөздөр жок. Мекендештердин баары ынтымактуу. Ар кандай иш-чаралар болуп калат, жакшылыкка,
чакырган. Аяка барышат, определенный акчасын төлөшөт, ырдашат, бийлешет, көңүл ачып, анан кете беришет. Ошон үчүн ар дайым айтабыз, бул жака келиңиздер, колдон келсе аракет кылыш керек. Көп мекендештердин анан берген суроолор, анан кантип барабыз деп. Азыр көп интернет деген бар, YouTube'да не деген блогерлер бар. Даже Мексика менен кирип жаткан адамдар өзлөрү айтып жатышат. Могул жерге келдик, могул гостиницага жаттык, бул жакта мотоцикл алдык, же болбосо машина алдык. Машинага 3-өбүз, 4-өбүз отурдук, границага келдик. Границадан өтүп кеттик. Өткөндөн кийин мексиканецтердин полицейскилери эчтеке кыла албай калды. Американецтердин полицейскилерине келдик. Алардын колуна түшүп бердик. 1 күн жаттык, 2 күн жаттык, анан чыгарды деп баргандай маалыматтарды берип атпайбы? Америка деген эгер эч кимди киргизбейм десе 1 эле секунд границасын полностью жаап салат дагы, бир дагы чымчык, бир дагы чымын кире албай калат. Кирип атышат, ар кандай жолдор менен грин карт ойноп атышат. Туристтик визалар менен келип атат. Үйлөнүү бул дагы оңой жол. Эми бай американецтер көп эле барып атпайбы? Кыргызстанга, Казакстанга, Россияга деле барып атат. Ошол жактан кээ бирөөнү жактырып калат, үйлөнөлү деп чечип, анан ошо үйлөнүү боюнча атайын виза бар, аны менен чакырат. Воссоединение семьи деп бул жакта көп жыл жүрүп, гражданство алгандар өзлөрүнүн туугандарын чакыра алат. Ар кандай окуу программалары менен көп келип атат. Жолдор көп да, ошону издениш керек. Дүйнөнүн ар кайсы бурчунан келип атпайбы элдердин баары элечи. Эмнеге Кыргызстандан келип, Америкага келип, Американын жерин көрүп, Американын жакшынакай окууларында окуп, окубаш керек биздин мекендештер. Келиш керек, иштеш керек, окуш керек, бутуна туруш керек. Биз көрүп аткан жакшынакай нерселерди көрүш керек, эл көрүш керек, жер көрүш керек дегендей мекендештер, сиздер келгенде эле биздин таап аткан акчабыз кемип калчудай болуп, маалымат бербей койбойбуз, маалымат берип турабыз. Азыр жакшынакай блогерлер да чыгып атат. Мен ар дайым айтып келем, Мамат деген иним чыгып атат, жакшынакай блогер болуп 5000 болду. 5000ден ашып 6000 болот. Мен миллион болушун каалайм. Биз блогерлер бири-бирибизди карап турабыз да, эмне видео чыгарып атат деп. Саналуу эле блогер бар да Америкадачы. Ошо саналуу блогерди колдоп, жакшынакай каалоо тилектерди айтып турсаңыздар эле биз чыгара беребиз жакшынакай видеолордучу. Анан жаман сөздөрдү айтып эметсеңер, мына Гүлайым айым 4-5 айдан бери видео чыгарбай калды. А может жаман сөздөр айтылган үчүн дагы көңүлү калат. Эч ким заставлять эте албайт, сен YouTube'га видео чыгарышың керек деп. Нари айым дагы 2-3 айдан бери видео чыгарып эле жакында Мексика жөнүндө бир видео чыгарып айтты. Ал дагы кичине нааразы болду. Орусча кичине кошуп койсом, сен эмне кыргызча билбейсиңби деп берип атат да. Ошого сүйүнүп маалымат берип атат. Биздин саналуу мекендештер Америкадан деп сүйүнүп колдоп турсаңыздар, биз жакшынакай видеолор чыгарып турабыз. Анча-мынча атаандаштык керек. Атаандаштык болбосо өспөйт. Мен Мамат иниме атайын жардам берип атам. Наоборот, катталуучулары көбөйсүн, кичине популярный болсун деп. Ана Мамат экөөбүз, инибиз экөөбүз жарышып, полицейский турат бул жакта. Мына бул жерде полицейский турат, камера менен болсо дагы булар токтотуп коюшу мүмкүн. Ошондой достор, Мамат иниме ийгилик каалайм. Подписчиктери көбөйсүн, менден ашып кетсин, бизден күчтүү болсун. Анан биз Мамат инибиздин чыгарган видеолоруна окшоштуруп дагы бир видео чыгаралы деп, кичине атаандаштык болсо анан жакшы видеолор чыгат. Анан атаандаштык жок болбосо илхом да жакшы келбей калат, эмне чыгарарыңды билбейсиң, эмне информацияларды берериңди билбей каласың. Ошон үчүн Америкадагы мен көргөн видеолорун көргөн, мен сыйлаган 3 блогерча кызыбызга аманчылык, ийгиликтерди каалайм. Жакшынакай чыгып келаткан Мамат иниме ийгиликтерди каалайм. Башка Россиянын блогерлерин көрбөйсүздөрбү? Жанагы Литвин, Гордей дегендер бири-бирин колдошуп, бири-бирин видеого тартышып, бири-бирин колдоп, жана каналын айтып берип, ссылкасын айтып берип, жазылгыла, катталгыла деп айтып атышпайбы? Биз дагы ошентип бири-бирибизди колдоп турушубуз керек. Өткөндө Мамат иниме дагы ыраазы болдум, ал дагы бир видеосунда айтты, ошо Алмаз абама рахмат, колдоп атат. Анча-мынча катталуучулардын көбөйгөнүнө салымын кошуп атат деп. Дагы кошо берем.
мен да сөз бергем, bir күнү ошо Мамат иниме кезигип экөөбүз сонун видео тартабыз, сонун маалымат беребиз. Азыр KG Американец деп каналына кирип көрсөңүздөр, эмне деген сонун видеолор чыгарып атат. Кантип үй алса болот деп атат, кантип кой сойсо болот деп атат, кантип парикмахерскийге барса болот, канча төлөш керек, ландрини кантип төлөш керек, Кыргызстандан ушундай ландриге окшош бизнес ачса болот деп атат. Достор, ошондой айта берсе сөз түгөнбөй, четинен маалымат берип турабыз. Мен дагы 5-майды, 7-майды күтүп атам. Ошого чейин мен жакшынакай сонун видеолорду чыгарам. Жакшынакай жардамдарды беребиз, бири-бирибизди колдойлу, буттан алалы, бөлүнбөйлү, бир бололу. Бири-бирибизге жакшынакай тилектерди каалап туралы. Мен дагы ошо 7-майга дагы бир жолу, 3-чү жолу аракет кылып, Мирзинат айымга барганга аракет кылам. Анткени Мирзинат айым абдан грамотный, ушундай жакшынакай карындашыбыз, көп информация билет. Жанагы грин карта уткандар кийин эмне кылыш керек деген информация толук билет. Мен дагы атайын Филадельфияга улуу башымды күчү кылып Мирзинатка 3-чү жолу барам. Мирзинат жакшынакай маалыматтарды берет деген ойдомун. Эгер 3-чү жолу барсам, баягы маалымат бербейм деп кезикпей койсо, анда билбейм, анда достор. Мирзинатта көрөт болуш керек. Мирзинат, чоң салам. Жолдошуңа да чоң салам. Бул жакта дагы бир тракис жигит кырсыктаптыр. Жолдун баары жабык экен. Ай. Караңыздарчы. Уже ар жака түшөйүн деп калыптыр, карагылачы. Жаман иш болуптур, достор. Көбүнчөсү уктап кетет да ушунда. Ошон үчүн убагында укташ керек. Достор, ошондой бул видео спонтанно чыгып калды. Кээ бирде илхом келип калат видео тартканга. Кээ бирде илхом такыр келбей калат. Азыр илхом келип кетип тартып ийдим. Кээ бирде видеолор кичине пауза менен чыгып калса, кечирип коюңуздар. Биз да акындарга окшошпуз. Жакшынакай маалымат бере турган учур келип калат. Кээ бирде видео тартайын десең, башта эчтеке жок болуп калат. Достор, мына жүк ала турган жерге да келип калдык. Мен GPS-ти да коем, өзүңүздөр билгендей. Анан Google Map'ти да коюп коем. Анткени GPS-ти койгондо кээ бирде туура эмес адрести көрсөтүп калат. Google Map'тен кайсыл имаратка барыш керек, кайсыл жерде трактор токтоп турат, кайсыл жерде паркинг, баарын карап алып, анан келиш керек. Мына өзүңүздөр көргөндөй Google Map имаратты көрсөтөт. Аз калдык, келип калдык. Ол жерден оңго бурулат экенбиз дагы, жүк ала турган жерге кирип кетет экенбиз, достор. Ол жерден оңго бурулабыз. Мына 400 технология драйв деп адреси да турат. Кенен бурулуш керек, мынаяктан күзгүнө караш керек. Бүл жагы трейлердин аркасы илинип калбаш үчүн абдан кенен алыш керек. Азыр могул жерден бир месте табабыз дагы. Check-in office, өзүңүздөр билгендей, check-in office'ке киребиз. Check-in office каякта экен, бир сыйра карайлы. Бул жакта трейлерлер турат. Мына достор. West Rock Shipping Receiving Office Entrance деп турат. Ошо жака азыр киребиз. Receiving дагы shipping дагы бир жерде экен. Кээ бир жерде жүк алганы келгенде ар кандай ситуациялар болуп калат. Азыр офистен бир киши өзү чыкты, данныйлардын баарын сурады, каяка барасың, эмне компания, трак number, трейлер number, кайсыгы
фирмага апаратасың, адрес кайсы деп толтура суроолорду берди. Айтсам айтат, могу зданиянын аркасына барасың дейт. Барып 15 же 16 докко коюп, дөңгөлөктү артка жылдырып, лендингирди түшүрүп, эшигиңди ачып, докко коюп кой. Бүткөндөн кийин кагазды апарып беребиз, документтерди. Эгер алып барбаса эч ким, кайра бул жака келип, ушул жака келсең мен алып берем дейт достор. Ушуна ар кандай случайлар болуп калат, ар кандай случайлар. 15 же 16 дейт. Бул жакта деген 15те бирөө турат, мен 16га коюшум керек экен. Аны үчүн эмне кылышыбыз керек? Мен могул жерден крутой поворот жасап бурулушум керек. Мына көрдүңүздөрбү, эшикти 16-чыны көрүп атабыз. Ошол кызыл трактын жанына коебуз өткөндөгүдөй кылып. Буну сүзүп албайын, кичине артка бериш керек. Артка берип, трагымды даярдап, онда крутой поворот жасап. Көрдүңүздөрбү, трактын аркасын көрүнүп аткан крутой поворот жасап. Азыр мояка келип, сүзүп албай кайра кичине артка берип. Достор, ушундай күзгүлөрдү карап, азыр мында түз кылабыз. Бул жакты көздөй. Ол жерге чейин барабыз. Ол жерге чейин барып, азыр трактын эшигин, трейлердин эшигин ачып келебиз. Достор, ушундай иште. Жүк алып алсак, алыс жол кете беребиз, кыбырап коюп. Трейлердин эшигин ачабыз. Достор, артка дөңгөлөктү жылдырыш керек экен трейлердикин. Азыр биз деген докко биринчи трактты коюп алалы. Буякта аябай таар экен. Андан кийин жылдырабыз. Анда кеттик. Өткөндөгүдөй кылып, акырындан жылалы. Бул жакты да караш керек, оң жакты да карап туруш керек. Буякта дагы мусор салган чоң бачок бар экен. Ошого тийип албаш үчүн бул күзгүлөрдү дагы улам карап туруш керек. Анан бул күзгүнү карап, жана трактын ар жагынан киргизгенге аракет кылабыз азыр. Акырындан абайлаш керек. Бул трактты сүзүп алсак, баленин баары башталат. Ошон үчүн абайлайлы достор. Кирип атканда дагы бул жакты карап туруш керек достор. Бул күзгүнү карап туруш керек, эчтекени сүзүп албайбыз деп. Мына көрдүңүздөрбү? Кызыл сары линияны көрдүңүздөрбү? Азыр кичине асты коюп коебуз, бана точно келип калабыз. Келатабыз достор, мына точно келдик. Трейлердин дөңгөлөгүн жылдырыш үчүн бул жакта трактын тормозу, emergency brake бул.
трейлердики. Трейлердин тормозун тартабыз. Анан дөңгөлөктөрдүн жанында атайын тарткыч болот. Көрдүңүздөрбү биз кандай келдик? Бир эле заход менен келип атабыз. Жаңы үйрөнүп аткандар жакшы кире албайт болчу. Мону тартабыз. Ошондо пиндер кирип кетти. Эми дөңгөлөктү артка жылдырабыз. Артын бир сыра карап коелу. Мына туура эле келдик. Эми бул дөңгөлөктөрдү эң артка чейин жылдырбасак, бирөө чыгып туруп жүк бербей коюшу мүмкүн бизге. Бул жүгүн алды, азыр кетет. Андан кийин бул эмени басабыз. Трактордун тормозун кое беребиз. Трейлер кармап турат дөңгөлөктөр. Анан кичине жулкуп туруп, астыга барсак, дөңгөлөк ордунда турат. Турат, дөңгөлөк ордунда турат. Биз болсо астыга жылдык мына такалды. Такалгандан кийин трейлердин тормозун кое беребиз. Ал жака воздух барсын. Ичине күтүп турабыз. Анан кайра тартабыз. Тарткандан кийин тиндердин баары чыгып калат. Азыр ичине артка берип коебуз. Артка бергенде пиндер деген түртүп турат да, ошолор деген тешикке кирип калат. Мына. Опа, болду. Анан бул тормозду кайра басабыз. Трейлердин тормозу кой берди. Эшикке койгонго даярбыз, достор. Азыр тормоз кой берет. Тормоз кой берди, достор. Эми артты көздөй барып берип коюп салабыз. Мына, заднийге салдык. Түз баратабыз, азыр кичине түздөп туруп такап салабыз, достор. Кичине астыга буруп салайын до конца. Мына такадык дагы. Газды басып турабыз, заднийде турат, ана моуну тартабыз. 1 2 трактын баары паркингке турду. Тормозду басабыз дагы. Скоросту нейтралькага коюп коебуз. Ана бир сыра карайбыз. Мына түз коюлду. Сары линия эмес, сарынын ичине кирип туруш керек экен. Мен өткөндө сиздерге көрсөткөндөй арты барып такалды. Эми үстүн жүктөй беришет коюп алып. Анан мону деген бутуна коюп коебуз. Эң акыркы нерсе могу лендингирди түшүрүп койгула дейт. Кээ бирде деген могу лендингирди түшүргөндө трейлер ушуга такалып калгандан кийин тракты астыга 2 метр 3 метр жылдырып койгула дейт. А булар айткан жок. Анда лендингирди тагабыз дагы. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар. Мону айлантабыз. Анан бул ылдый түшө баштайт. Ар жагын көрсөтөйүн. Муну айлантып алалы. Бул дагы күч талап кылат. Анча-мынча шайбой түшөт. Биз жалкоо болуп калбадыкпы? Келип тракты токтотобуз, жата беребиз. Жүктү алып, айдап кете беребиз. Мындай түшүрүп койдук. Анан тартып коебуз. Болду, достор. Бул болсо лоуд бар деп коет, ма кереги тийип калабы деп алып койгом. Жүктү алганда кээ бирлер страп жарабайт. Ушундай менен бекиттегенде өкөнү эки стенага такап коебуз. Бүттү, достор. Бошпуз, эми жатыш керек. Бул видео спонтанно болуп калды. Кээ бирде бизге илхом келип калат, кээ бирде илхом келбей калат. Видео тартайын десең, бир жум ойлонсоң да башка эчтеке келбей калат.
кээде ушинтип өзүнөн өзү эле видео пайда болуп калат. Баарыңыздарга чоң салам. Кийинки видеодон жолукканга чейин аман эсен болуңуздар. Кийинки видеодо жанагы призлерди ойнотобуз деп айткам. Бул спонтанный видео. Эмки видеодо ойнотобуз. Кечирим сурайм. 2 эсе көбөйтүп коелу. 3 футболка эмес, 6 футболка ойнотобуз достор. Көрүшкөнгө чейин.